Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ош ТВ каналында эл сурасын программасы. Аны мен Феруза Ашымбаева алып барам. Биз бул программада коомдо болуп жаткан көйгөйлүү жана актуалдуу маселелерди алып чыгабыз. Бүгүн биз кыштан эл жарыксыз калбайбы деген темада сөз кылабыз. Биз темабызга байланыштуу конокторду дагы чакырганбыз. Нурлан Райымберди уулу Ош Электр Ачык акционердик коомунун башкы директорунун техникалык суроолор боюнча биринчи орун басары. Саламатсызбы? Ошондой эле Нурлан Мамадалиев Ош Электр Ачык акционердик коомунун Ош шаардык электр энергиясын сатуу мекемесинин жетекчисинин орун басары. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин студияга куш келипсиздер. Атайын убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздерге алгач ыраазычылык билгизели. Биз жогоруда айттык, чынында эле мына босогодо кыш жакындап келди. Негизи эле элдин биринчи кыжаалат болгону биз жарыксыз калбайбызбы, жарык үзгүлтүксүз берилеби деген суроолор негизи пайда болгон. Алгачкы эле суроо Кубатбек Бороновдун да айтканы бар. Быйыл эл жарыксыз калбайт, үзгүлтүксүз берилет деген. Ушул убадаларга сиздер канчалык деңгээлде даярсыздар? Негизи кыштан биз кантип чыгабыз? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул суроого биз 2019-2020 жылдарга атайын күз-кышкы мезгилин өткөрүү үчүн даярдыктарды көргөнбүз. Бул ушул түзүлгөн план мерченди негизинде. Азыркы ушул 10 айдын жыйынтыгы менен Ош Электр Ачык акционердик коому ушул быйылкы өнөктүктү өткөрүүгө толугу менен даяр. Бул элибиз бул свет маселеси боюнча көп деле кыжаалат болбосо болот. Жумуштардын баары аягына чыгып калды. Ушул эң акыркы ушул ноябрь ичи боло турган бир аз жумуштарыбыз бар. Ошол жумуштар бүткөн соң бизде толугу менен быйылкы даярдык бүтөт. Азыр негизинен бул ушул 2019-20 жылдагы өнөктүккө өткөрүү үчүн жалпы Ош Электр Ачык акционердик коому 19,3 километр аба чубалгысын реконструкция кылды. Бул жогорку жана төмөнкү чыңалуудагы 8 километр 0,4 аба чубалгыларын реконструкция кылды. Андан сырткары жер асты менен кетүүчү жогорку жана төмөнкү чыңалууларды кабелдик линияларын алмаштыруу менен 5 километр линияны алмаштырдык. И ушул Ош Баткен областы боюнча ачыкча жүк менен иштеп жаткан бул 73 даана трансформаторду алмаштырууга жетишти. Андан сырткары 69 жаңы конуштарга ушул кошумча трансформатор куруу бизде быйыл ушул жумуштар аткарылды. Жакшы, рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз эскертип кетели, биз түз эфирдебиз. Эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор боло турган болсо, 276-52 номуруна байланышып, ошондой эле биздин WhatsApp номурларыбыз да иштеп жатат. Суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Албетте биз келген коноктордон жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Чындап эле байгыл сиздер тараптан кыш бүтүп жаз мезгилинен баштап эле баягы кышка даярдык деп баштайсыздар да. Анан бирок эмнегедир байгыл бул жыл буюрса жакшы болот деген ниетте туралы, бирок буга чейинки жылдарда баягы жарык өчүп да калган учурлар болуп атты. Мезгили менен өчүрүп да коесуздар. Эмне үчүн ушундай мезгили менен эл жарыксыз отуруп калат? Саат менен мисалы айрым учурда күндүзү 10-дон 4-кө чейин өчүрүүлөр болуп турат. Эмне үчүн мезгил менен өчүрүлүп турат? Бул азыркы мезгилдеги өчүрүүлөр эч кандай бул чектөө жок. Ал чектөө деп эсептебейбиз. Биз аны бул өчүрүүлөр бул бизде бак тарактардан тазалоо жумуштары жүрөт да, жазында, анан күз мезгилинде. Себеби бул ойгон элек маалында бак тарактарды жана уктаганда кыйуу үчүн атайын ушул жазгы күзгү мезгилге койгонбуз. Ошол себептен азыр биздин негизги баягы текущий капитальный ремонтторубуз бүткөндүктөн азыркы убакта ушул бак тарактар менен кыйуу жумуштары жүрөт. Ошол бак тарактарды кыюуда коопсуздукту сакташ үчүн кыска мөөнөткө ушул аба чубалгыларды өчүрүп турууга туура келет. Буну элибиз түшүнүү менен кабыл алса болот. Жана биздин сайттарыбызда Ош электронун сайтында булар боюнча маалыматтарды берип, ушул кайсыл көчөдө канча саатка убактылуу ушул өчүрүп туруулар, анан ушул
кандай жумуштар жүргөнү боюнча маалыматтарды берип турабыз. Негизи баягы карапайым эл көпчүлүгү түшүнө бербейт экен да, бул мезгил менен өчүрүүнүчү. Булар жаз айынан баштап эле, жаз мезгилинен баштап эле кышка чейин бул ремонт иштери бүтпөйбү, бул эмне иш кылат өзү депчи. Ошо баягы шаар ичиндеги мисалы күз, жаз мезгилинде дарактар кыйылса, жай мезгилиндеги иштерчи. Жай мезгилиндеги иштер бул жерде биз Ош электро боюнча 5815 баягы көмөкчү чордондор бар. 87-35-10 киловольттук көмөк чордондорубуз бар. Андан сырткары 13 000 километр аба чубалыгыбыз бар. 15 000 километр 35 киловольттук жер алды менен кетүүчү аба чубалыгыбыз бар. Андан сырткары 1275 километр 35 линияларыбыз бар. Ушулардын бардыгын техобслуживаниядан өткөрүү үчүн, буларды ушул жерлеринде текущий ремонтторду өткөрүш үчүн аларды план мерченделет дагы, ошол айына бөлүнүп, анан ошолорду текшерүүдөн өткөзбөсөк, биз бир sıra арчый турган арчып, катырчуларын катырып, ушул кышкы даярдыктарды көрүп чыгыш керек. Анын баарын бир күндө бүтпөйт. Бул ошон үчүн эрте жаздан баштап күзгө чейинки даярдыктар жүрөт. Ошол маалда гана кыска убакытка өчүрүүлөр болуп турат. Айрым тургундардан ушундай да суроо пайда болот экен да, лимитти толтурбоо максатында булар мезгили менен өчүрүлүп турат депчи. Бул канчалык деңгээлде чындыгы бар? Бул чындыгы жок деп эле эсептейм, мен мындай айтайын. Бизге канча электр энергиясын сатсак, ошончо биз айлыкты беребиз, ошончо бюджетти толтурабыз. Биз үчүн бул чектөө эмес, наоборот, бар товарды элге берип, андан акча жыйноо. Ошол эле бюджетти толтуруу. Жакшы, рахмат. Нурлан мырза, сизге суроо берейин. Азыр дароо эле Ош шаардыктар сиздердин товарга быйыл канча сом карыз? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү күндө биздин абоненттер, калк абоненттери боюнча айта келе турган болсок, бизге 9 миллион 443 миллион сом дебитордук карыз бар. Ал эми Ош шаары боюнча жалпы карыз бүгүнкү күндө бизде 120 миллион 566 сомду түзөт. Анын ичинден промышленный ишканалар булар 87 миллион 996 миллион сом. Бюджеттик мекеме ишканалар, бул жана жергиликтүү бюджет, жана республикалык бюджет, алардын бардыгынын бүгүнкү күндө карызы 5 миллион сомго жакын карыз түзөт. Андан сырткары жанагы столовый магазин деген абоненттердин булардын бардыгын бириккенде бүгүнкү күндө 16 миллион 800 сом дебитордук карызы бар. Бул өткөн жылга салыштырмалуу Бул бүгүнкү 1 октябрь өткөнкү жылга салыштырмалуу аз, себеби 2018 жылы 1 ноябрга 61 миллион өткөнкү жылга салыштырмалуу көп экен. Бирок 1 январь өткөнкү жылга салыштырмалуу өзү 146 миллион болгон. Бүгүнкү күндө 1 январга бизде 2010 жылы 133 миллион дебиторубуз бар. Бул жерде биздин дебитор калк боюнча азайып атат. Жок, эмне үчүн баягы дебитордук карыздар көбөйөт? Эмне сиздерде кызматкер жетишпейби, чогулта албай жатасыздарбы? Же балким эл менен иштешүү бир аз кыйын болуп атабы? Жок, калк абоненттерден бизде дебитордук карыз жылдан жылга азайып атат. Жана коммерциялык ишканалар булар, столовый, магазиндер, булар менен да биздин карызыбыз жылдан жылга азайып баратат. Бюджеттик мекемелер, бул жерде ошол республикалык, анан жергиликтүү финансирование болгонуна жараша булардан акчаны төлөйт. Алар менен деле бизде андай проблемалар жок. Аларда ошол акчалардын келгенине жараша эле бизге өткөзүп беришет. Бизде бул жерде дебитордун өскөнү ошол негизи эле жана Ошто теплоком энергия ишканасы бар. Бул элге жылуулук берет. Ошол ишкананын потребление ушул кышкы сезондо электр энергияны колдонгондон кийин ошолордун төлөмүнө карап биздин дебиторубуз өсүп атат. Азыркы күндө ошол промышленный абонентте эң чоң дебитордук карыз ошол жылуулук берүү мекемесинде. Жеке ишкерлер менен иштешүүдө сиздерде келишим болобу? Жеке ишкерлер менен келишим бар. Ар бир абонент менен бизде келишим түзүлгөн. Ошол келишим негизинде иш алып барабыз. Алар эмне үчүн төлөбөй жатышат анда? Бизде мен азыр эле айтып кеттим, бизде мисалычы мекеме
калк менен калктардын карызы болсо, элдин карызы болсо, убактысынан өтүп кеткенден кийин сиздердин кызматкерлер барып өчүрүп келет. Жеке ишкерлердин кафе ресторандардыкын өчүрбөй атасыздарбы? Алар деле бүгүнкү күндө өчөт. Мен азыр эле айтып кеттим, бизде жанагы жеке кафе, ресторан, магазин алардын карызы өскөн жок. Алардын карызы жылдан жылга азайып атат. Алар менен биздин өзүбүздүн мөөнөтүбүз бар, ошол эле счет фактураны алгандан кийин 7 күн ичинде алар келип бизге акчасын төлөш керек. Эгерде төлөбөсө аларды биз өчүрөбүз. Бирок алар кайрадан эле жандырып алган учурлар да кездешет, аларга сиздер тараптан айып пул салынабы? Эгер өз билемдик менен электр энергиясын жандырып алса? Административный штраф салынат. Аны уже экотех инспекция ишканасы тарабынан административный чаралар колдонулат. Жакшы. Мисалы, ошол светке болгон карыз келет да дүмүрчөк. Келгенден кийин канча убакытта төлөш керек? Анан төлөнбөсө, мисалы, бүгүн 14 болсо, 14 күн төлөсө десе, ошо 14-үнө чейин төлөш керек болобу? Эсеп дүмүрчөктө абонент колун алгандан кийин 7 календар күн ичинде төлөш керек. Эгерде ошол 7 календар күндүн ичинде төлөбөсө, андан кийин биз жана 8-чи же болбосо 9-чу күндө биз барып жанагы график работа бар. Ошол график работанын негизинде биз барып өчүрөбүз. Сиздерге быйылкы жылдан ошо өчүрүү менен, сиздерге барып кайрылуу менен кайра жандырып берип деген абоненттерден арыздар түштүбү? Мисалы, канча арыз түштү? Бизде абоненттерди жана электр энергиядан өчүргөндөн кийин, алар дебитор карызын төлөгөндөн кийин кайра эле бизге кайрылышат, тамыз берилет. Биз аларды электр энергиясын кайра улап беребиз. Сиздер айып пул төлөтөсүздөр, бирок? Ал айып пул эмес, ал жанагы өчүрүп кайра жандыруу кызмат, ошо кеткен кызмат акысы дейм. Ал антимонополиядан бекитилип берилген тарифтер бар. Ошонун негизинде алынат. Ал бул айып пулга кирбейт. Бизде көпчүлүк абоненттер түшүнбөй эле буну айып пул деп коюлушат. Бул айып пул эмес. Бул жана ошол өчүргөндөн кийин кайра жандырып берүү кызмат акысы. Ош шаарында, Ош облусунда жаңы конуштар түштү да, канча жаңы конуш ошол электр энергиясы менен камсыздалды? Азыр шаар боюнча айта кетсем, жаңы конуштардан бул Папаной өлкөсүнө караштуу жана Кара Суу районунда бизге жаңы конуштар кирип кетет. Андан сырткары ушул шаардын өзүнүн жаңы конуштары дейли. Шаардыкында бул жерде 222, 223 жана 225, 24 деген кварталдар бар. Бул мына ачы тарапта, ал 25-24-төрү достук тарапта, ушу шаардын жерлери. Андан сырткары Төлөкөн айылынын жогору жагында ынтымак жаңы конуштар бар, шаарга караштуу. Ушул жаңы конуштар боюнча кыскача маалымат айтсам, буларды чынында жаңы конуштардын инфраструктурасы буга чейин да айтып келип атабыз. Бул ушул мекеме Ош Электро ачык акционерлик коомунун баягы иш планында каралбоочу жаңы конуштарда булар ушул түптөлүп жатканда, булардын жолу, суусу, электр энергиясы бардыгы ушул бир болуп, ошол бюджеттик нерде каралып, анан кийин элге тартуулаш керек. Алар ошол нерсени, даяр нерсени, курулган нерсени анан тейлөөгө бизге өткөрүп берсе, биз ошону калганын андан ары тейлөөгө милдеттүү болуп, ошондой биздин милдетибиз ошол да, тейлөөчү организация болуп эсептелебиз. Бирок ошого карабастан биз жылдан жылга ушул жаңы конуштардын көбөйгөнүнөн, элдин санынын өскөнүнөн өзүбүздүн бюджетке анча чоң эмес ушул карап келебиз. Көп карай албайбыз, ушу жетишерлик. Ушул бирок анын элдин өсүү темпине ушул түшүп, алардын аркасынан кууп жетүүгө аракет бар, бирок азырынча ушул мүмкүнчүлүгү жок да, толук. Себеби бюджетибиз ошол нерсенин баарын каптаганга толук болбой калат. Ошондо өткөн жылга салыштырмалуу канча абонент кошулду? Быйылкы абоненттин канча? Бизге Ош шаар боюнча айтып келе болсок, былтыркы жылга салыштырмалуу бир 2000ге жакын абонент кошулду окшойт. Абоненттердин саны кошулса, сиздерге пайдасы бар да?
абоненттер саны кошулгандан кийин биздин товарыбыз жогорулайт. Биздин товарды өндүрүм жогору болот. Жакшы. Нурлан мырза, сиз эми баягы түштүк боюнча Баткен Ош облусу боюнча жооп берип аткан эске суроо берейин да. Жалпы быйыл дебитордук карыз 2.085.960 карыз экен да. Бул өткөн жылга салыштырмалуу азбы же көппү? Быйыл ушунча сумма карыз дейт. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу карыздар азыр 10 айдын жыйынтыгы менен азайды. Азыр быйыл ушул түшүндүрүү иштери эл менен баягы ушу карыздарды төлөө боюнча жумуштар жүрүп, ушул төлөө процесстери жакшы жүрүп, карыздар азайды. Сиздерде негизи суу канал же болбосо тазалык ишканасына салыштырмалуу сиздерде абоненттерден акча өндүрүү жеңил десек да болот да. Мисалы, тазалык ишканасына төлөбөй койсо деле баягы таштандысын ыргыта берет. А сиздерге төлөбөй койсо жарыгын өчүрүп саласыздар, айла жоктун төлөйт. Эмне үчүн ушунча сумма карыз болуп жатканына түшүнүксүз болуп атат да негизи. Эми Ош шаары боюнча айтып кете турган болсок, мына бизде 104 000 калк абонент бар. Ошонун ичинен жанагы жашабагандар бар, же убактылуу бир жака башка жакка кеткендерди чыгарганда биз 84 000ге жакын абонентти бир айда обслуживание кылабыз. Эми ошонун өчүрүүсүнө келгенде, мына акыркы октябрь айы менен сизге айта турган болсом, биз болгону 2100 гана абонентти өчүрдүк. Бул биз тейлеген абоненттерге салыштырмалуу бул 3 гана пайыз түзүп атат. Демек мен бул менен эмнени айтып кетким келет? Бизде азыр Ош шаарында бул абоненттердин бардыгы өз убагында электр энергияны төлөп үйрөнүп калышкан, убагында төлөшөт. Төлөмдөр жакшы. Бул мурдагы жылдарга салыштырмалуу, же болбосо мурдан 4-5 жыл мурдага салыштырмалуу бул биздин аябай чоң показатель. Себеби мурда 15%га чейин, 10%га чейин биз өчүрүп жүргөнбүз. Азыр ошол сизге жогоруда айтып кеткендей 84 000ге жакын абоненттен ошол 2100 гана абонент ошол убагында төлөгөн үчүн электр энергия өчүрүлүп атат. Сиздерде мындай баягы далил барбы? Мисалы, Ош шаары боюнча ушул райондун карызы көп деп. Мисалы, бул биз сиздер менен рейдке чыккан учурлар көп эле болот го. Мисалы, дебитордук карызды төлөгөндө ошондо көпчүлүгү чиновниктердин карызы болуп чыгат да. Жок, азыркы күндө биз бул чиновниктердин карызы бар деп айта албайбыз. Себеби буга чейин мындай көйгөйлөр болуп келген. Мына сиздердин жардамыңыздар менен биз ушул телевиденияларга аларды көп берип жүргөнбүз, убагында барып жүргөнсүздөр, тартып жүргөнсүздөр. Бирок бүгүнкү күндө азыр бизде жанагы 3 фазалуу электр эсептегичтердин бардыгын акылдуу эсептегич койгонбуз. Ошон үчүн алар төлөбөй койсо биз мурдагыдай ал чиновниктердин чоңдордун же болбосо башка ошого окшогон эки этаж особнектердин үйүнө барганга биздин муктаждык жок. Биз бул жактан эле дистанционно показания көрсөткүчтөрүн алып, дистанционно биз өчүрүп койгонго азыр возможностубуз бар. Ошон үчүн бүгүнкү күндө андай дебиторлор азайып баратат. Толук жок болбосо да уже жок эсеге барып калдык. Буюрса бул боюнча да иш алып баратабыз. Андай проблемаларды чечилди, уже чечилип калат. Биз темабызды улантабыз. Бүгүн кышында эл жарыксыз калбайбы деген темада сөз кылып жатабыз. Эгерде сиздерде да кандайдыр бир суроолор болсо 276-52 номуруна байланышка чыгып, ошондой эле WhatsApp номурубузга дагы суроолорду жазсаңыздар болот. Нурлан мырза, биз жогоруда да айтканбыз, кыш босогодо депчи. Өткөн жылы облус боюнча, Баткен облусу, Ош облусу боюнча канча авариялык өчүрүүлөр болду? Быйыл ошолорду алдын алуу боюнча иштер жүрдүбү? Бул боюнча жалпы былтыркы Ош Ош Баткен областу боюнча 848 авариялык өчүрүүлөр катталган. Ошол авариялык өчүрүүлөрдүн алдын алуу боюнча быйылкы жылы анализдер жүргүзүлүп, ар бир ошол өткөн линиялар боюнча жумуштар аткарылды. Бирок бул жерде эң көбү ушул тоолуу райондордо бизде кичине көйгөйлөр бар. Ал жерде ушул тейлөө кыйыныраак болгон жерлерде кар көп жааган,
көчкү жүргөн ушундай райондорубуз бар. Өзгөн, Алай, ошол жактарда жумуштар оорураак да, бир аз кыйыныраак жумуштар болду. Негизинен быйылкы өчүрүүлөр боюнча мен айта кетсем, бул авариялык өчүрүүлөрдү тез кайра калыбына келтирүү үчүн атайын жумушчу топтор түзүлгөн. Булар ушул көп убакытка чозулбай өз жеринде тактап, ошону кайта оңдоп түзөөгө ар бир кышкыга ушул даярдыктар көрүлүп, бригадалар түзүлгөн. Анан бул жерде дагы айта турган нерсе, бизде ушул авариялык шаар боюнча ситуация баягы болгондо, биз ал жакты которуу үчүн, башка жактан светти бериш үчүн кыска мөөнөттүү экинчи жактарды дагы ушул өчүрүүгө дуушар болобуз да. Себеби ал жакты айланма жолдор менен жарык бериш үчүн. Ушул моменттерде бизге баягы сиз айткан суроолор боюнча элдер силер баягы эконом деген маани түшүнүккө келишет да. Бул деген ушул биз авария создавать этилген жерди которуу өчүрүү жол менен экинчи жол менен беребиз. Ошондо кыска мөөнөттүү өчүрүүлөр жүрүп болуп турат бизде. Жакшы, бизге WhatsApp номерубузга да аябай көп суроолор берди. Озгур айылында контролерлор учетко көрсөткүчтөн ашыкча жазып келишет. Мисалы 100-200 киловатт ашыкча жазып келет дейт. Ушундай учурлар да катталып калабы? Мындай учурлар бизде катталып турат. Себеби абоненттер мындай учурларда бизге келип арыз менен кайрылышат. Анан биз арыз менен кайрылганда биз ошол ордунан барып электросептешти көрүп, анан иш жүргүзөбүз. Кез мезгилдерде ушундай техникалык ошибкалардын, ошол жана биздин фидердик тескөчүбүз техникалык каталар кетирип коюп, же болбосо жанагы база уруп атканда оператор кызыбыз адашып калып уруп койгон случайлар болот. Биз бирок бул абоненттер биздеге кайрылса, биз эгерде жеринен текшерип туруп, аларды оңдоп беребиз. Булар ашыкча акча төлөп калбайлы деп коркунучта болуп атса керек, а? Эми жанагы 100% контролер туура жазат деп айта албайбыз. Өзү билимдүү эле контролерлор да аласыздарбы жумушка? Бизде контролердун баардыгы билимдүү. Ошо билимине карап жумуш кылабыз. Эми кезде ошондой окуялар болуп калат, техникалык каталар. Нурлан мырзага суроом бар дейт. Ош шаарынын Озгур айылында дачада бир эле фазада 15-20 үй уланган. Ошондой эле 2 фазада 6-7 үй уланган. Ушуну бирдей кылып улаш үчүн кайсыл жакка кайрылабыз? Кышында күч келип, кээде өчүп да калат дейт. Бул боюнча жакында эле ушул дача участканын тургундарынан келип кетишкен. Аларга маалыматты толук бергенбиз. Бул ушул көмөк жардамды толугу менен Ош электронун балансына өткөрүп берүү жагын айтканбыз, түшүндүрүп. Бул жерде ушул өздөрүнүн айтылган азыркы көйгөйлөрүн боюнча кайрылган, түшүндүрүп берген. Сиз билесизби, бул адамдар таанысызбы? Бул адамдар боюнча баары менде маалымат бар. Ошол түшүндүрүү иштери жүргүзгөндөн кийин алар ушул документтерин даярдап келишет. Келгенден кийин биз баланска алып, бул ушул көйгөйлөрдү чечип берем деп убада берген. Азыр кайсы убакытта чечилет белгисиз, а? Ал эми ушул документтерин канчалык тез алып келип тапшырса, биз ошончолук тез чечип бергенге аракет кылабыз. Электр энергиясын керектөөчүлөргө жеңилдиктер барбы, Нурлан мырза, же жокпу? Электр энергия керектөөчүлөр жеңилдиктер азыр бизде жок. Айрым инсандарга балким төлөй албаган. Жок, анын баардыгын жанагы соцпомощь, социальный фонд катары жанагы менелерин өздөрүн киргизип берген го. Накталай акчага которуп койгон. Сиздерде баардык эле абоненттерге бирдей баада сатылат. Мындай суроо келиптир да. Биздин Учар айылында тез-тез жарыктык өчүп турат дейт да. Трансформатордо ремонт болуп атат деп эле өчүрүп коюшат дейт. Коңшумдун жарыкка карызы 150 000 сом болуптур дейт. Ал эже жесир аял эле дейт, балдарын карап төлөй албайт. Ал эженин дагы жарыктыгын өчүрүп кетти, ушуга жардам бере аласыздарбы дейт. Бизде азыркы күндө ошол азыр эң туура суроо, эң чоң көйгөй бизде. Ушул азыркы күндөгү ушул карыздын негизги эле бөлүгүн бизде ушул жакыр үй бүлөлөр, же болбосо ушундай кыйналган үй бүлөлөр түзүп атат. Бул боюнча бизде эч кандай буларга биз тараптан жардам бере албайбыз. Ошол жанагы жылдын аягында жанагы
туумдарын кечүү боюнча гана бизге жеңилдиктер уруксат болбосо. болсо ошондо гана ошол туумдарын чечип берген гана жеңилдик бере алабыз. Негизи бардык абоненттерге бирдей. Бардык абоненттерге. Сиздер жумуш убактыңыздар баягы кадимки эле 5 күнлүкпү? Бизде Ош Шарк электроэнергия сатуу мекемеси 6 күндүк жумуш иштейбиз. Азыркы кыштын күнүндө эртең мененки 8:30дан баштап кечки 16:30га чейин, ал эми суббота күнү 8:30дан 14:30га чейин жумуш. Бул суроону бергенин себеби көпчүлүк учурда баягы дем алыш күндөрү жарыктык өчүп калса, абоненттер кимге кайрылышын билбейт экен да. Ошол бизге кайрылса болот. Ош Шарк электроэнергия сатуу мекемесине ошол саат 14:30га чейин биз алабыз. Андан кийин мен жооп берип койсом буга дагы кошумча айтып коеюн. Бул жерде Ош райондук электр тармактары 5 күндүк жумуш, бирок алар 6 жана ушул жекшемби күндөрү дежурный электромонтер сөзсүз түрдө круглосуточный дежурить этет да. Бул жерде 8:11:20, 8:10:35 круглосуточный ушул калкты тейлөөчү телефондор ушул жака кайрылып, ушул өз маселелерин айтып, түнү саат 2-1 кайрылса болот. Дагы бир суроону окуй кетейин. Биз Нокот районуна караштуу Чечтүү айылында жашайбыз. Биздин тамаркабыздын артынан баскетбол линиясы өткөн. Ошонун бир вазасынын зымы үзүлүү коркунучунда турат. Эми бир кар жааса үзүлөт. Столбанын номери 114 дейт. Ошону кимге кайрылсак болот? Бизге жардам бериңиздерчи дейт. Кайрыла берип чарчадык дейт. Бул боюнча эгерде Нокот райондук электр тармактары эч кандай ушул боюнча реакция бербесе, бул Ош электр ачык акционерлик коомуна кат түрүндө кайрылса, бул маселени чечип беребиз. Жакшы, бизде аябай көп суроолор келди сиздерге байланыштуу. Мен сиздерге номерлары менен бирге берем. Өзүңүздөр байланышып жооп бересиз деген ниеттемин. Биздин убактыбыз да соңуна чыгып калды. Чындап эле биздин эл жарыксыз калбасын, ар дайым эл кызматында болуп жүрө бериңиздер деген жакшы сөз менен бүгүнкү биздин эфирди жыйынтыктайлы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Эл сурасын программасы соңуна чыкты. Кийинки программадан көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.